Жапаров мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көбөйөрүн айтты. Ысык Атада автокырсыктан 52 жаштагы 2 киши көз жумду. Чоң Алайда жер тетиреди. Саламатсыздарбы, эфирде Айтмакчы программасы бүгүнкү күнгө алынган маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, студияда кызматта Айпери Шенкулова. Бюджеттен каржылана турган кызматкерлердин эмгек акысын ушул жылдын апрель айынан тартып көтөрүү пландаштырылып жатканын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 11 февралда финансы министрлигинин коллегиялык жыйынында билдирди. Ал бюджет, салык жана финансы саясатынын сапаты ар бир мамлекеттин ырааттуу жана динамикалык өнүгүүсүн аныктай турганын белгилегенин өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Өткөн жылы аймактарды өнүктүрүүгө, жөлөк пулдарды, айлыктарды жогорулатуу аркылуу социалдык чөйрөнү колдоого, куралдуу күчтөрдү заманбап аскердик техника менен жабдууга ири каражат бөлүндү. Анын кайтарымы коом үчүн сезилерлик болууга тийиш. Өлкөбүздүн ар бир жараны бул өзгөрүүлөрдү сезиши керек деген Жапаров. Я до сих пор не могу. Өкмөт башчы бюджеттик каражаттарды сарптоонун натыйжалуулугун түп тамырынан бери жакшыртуу зарылдыгын айтып, тышкы карыздын белгилүү бөлүгү 2023 жылы төлөнө турганын кошумчалады. Замечательно, поразительно, гениально. 2021 жылы үй бүлөлүк дарыгерлердин айлыгы 100%-га көбөйтүлгөн. Медицина тармагынын башка кызматкерлеринин айлыгы июль айында 50%-га жогорулаган. Чүй облусунун Ысык Ата районунда жол кырсыктан 2 киши көз жумду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Каргаша-Бишкек Нарын Торугарт айланма жолдун 51 чакырымында кең булуң айылы тарапта катталган. Анда Ford Mondeo үлгүсүндөгү жеңил автоунаанын айдоочусу рульга ээ боло албай бетон тосмону сүзгөн. Каза болгондор 52 жаштагы аял менен эркек киши болгон. Жерине Токмок шаарынан 4 куткаруучу тартылып, көз жумгандардын сөөгүн Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ош облусунун Чоң Алай районунда жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институтунун маалыматына таянып, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, бүгүн 12 февралда эртең менен саат 8ден 5 мүнөт өткөндө Кыргызстандын аймагында очогунда күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталган. Жердин силкинүүсү Ош облусунун Чоң Алай районунун Кулчу, Жар башы, Чак жана Жар Тилек айылдарында 3 бал, Шибе айылында 2,5 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган эмес. Ушуну менен берүүнү жыйынтыктайм. Саламатта калыңыздар.